Саламатсыздарбы, мен атым Мирбек. Сіздерге бүгін финансылық жардам деген насия продуктысы туралы айтып берем. Бул продукт кимге берилет? Бул финансылық жардамды айтып тургандай эле, коронавирус пандемиясынан жабыр тарткан орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнө берилет. Айыл чарбасынан тышкары тармактарда иш жүргүзгөн ишкерлерге берилет. Алар 2018 жылдын 1 июлунан тартып 2019 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө активдүү 1 жылдан кем эмес активдүү иш жүргүзгөн ишкерлерге суммасы болсо 100 000 сомдон баштап 825 000ге чейин деп каралган. 100 000 сом деген бул эки категорияга бөлүнгөн. Биринчи категорияга болсо жөнөкөйлөштүрүлүп иш жүргүзгөн, же болбосо патент жана жеке ишкердин күбөлүгү менен иш жүргүзгөн ишкерлер ала алышат. Ал эми 150 000ден 825 000 сомго чейин бул экинчи категорияда эсептелген. Ал жерде бухгалтердик эсеп жүргүзгөн, салык кызматтарына өзүнүн кирешелери тууралуу декларация тапшырып жүргөн. 2019 жылдын аягына карата салык органдарынын алдында карызы жок ишкерлер ала алышат. Финансылык жардам деп көрсөтүлгөндөй эле бул жардамдын эч кандай пайызы жок. Төлөм графиктери болсо мөөнөт 18 айга чейин болот. Төлөм графиктери болсо мөөнөттүн аягында эле бир төлөм кылып туруп, жалпы бир төлөп койсо болот бул жардамды. Же болбосо 18 айга бирдей кылып айына бөлүп алып туруп, ай сайын бөлүп төлөп турса болот. Анан дагы баса белгилеп кетчү нерсе, бул насия эмес, ушу финансылык жардам кайсы багыттарга берилет? Бул мисалы ишкерлердин өзүнүн жумушчуларынын айлык акысын төлөөгө, коммуналдык төлөмдөр боюнча карыздар болсо ошолорун төлөөгө жана ижара акысын төлөөгө, мисалы ошол иштеп аткан имараты ижарага алынган болсо, ошо ижараны төлөгөнгө, андан тышкары мисалы поставщиктердин алдында карыздары бересилер болсо, ошолор менен эсептешкенге деп алса болот. Ушул 4 багытка. Эгерде ушул продукт тууралуу силер толугураак маалымат алабыз десеңер, ABK деген сайттан жана Айыл банктын аймактардагы кеңселеринен кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот.